4-октябрда УКМК атайын операциянын жүрүшүндө Кримтөбөлү атыккан Камчы Көлбаев каршылык көрсөтүп жатканда жок кылынганын билдирди. Ошол эле күнү Бишкектеги Учкун басылмасы жайгашкан аймакта Кримтөбөлү Камчы Көлбаевди кармоо операциясы жүрүп жатканы айтылган. Аймакта атышуу болуп, басмакананын айланасы корчоого алынып, күч органдары менен тез жардам кызматынын унаалары тартылганы маалымдалган. Соц тармакта атайын операциянын жүрүшүндө күч органдарынын бир кызматкери жарадар болгону, ал тургай Камчы Көлбаевда окко учканы айтылган. Ал эми Кримтөбөлү Камчы Көлбаевдин адвокаты ошол учурда Кримтөбөлү окко учканы тууралуу маалыматты четке каккан болчу. Кыргызстандын күрөш боюнча балбаны Жоламан Шаршенбеков Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарынын алтын медалын багынтты. Ал грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмакта таймашты. Финалдык кармашта Шаршенбеков жапониялык Аята Сузукини далысын килемге басып, мөөнөтүнөн мурда жеңди. Бул Кыргызстандын курама командасынын ушул Азия оюндарындагы экинчи алтын медали. Буга чейин дзюдочу Эрлан Шеров алтын байгени алган. Ошондой эле улуттук кураманын куржунунда 2 коло медаль бар. Аларды ушул санда боюнча балбандар Авазбек Аманбеков менен Темирлан Аманкулов жеңген. Жоламанга куйругулаш эле балбан Акжол Махмудов Азия оюндарында алтын медаль тагынды. Махмудов финалда ирандык Амин Кавиянинежатты жеңип чыкты. Махмудов буга чейин 2018-жылы Азия оюндарынын күмүш медалын тагынган болчу. Сентябрдын аягында Махмудов Белградда өткөн дүйнө чемпионатында экинчи жолу дүйнө чемпиону болгон. Акжол буга чейин таймашта алгач камбоджалык Сопак Кеоны, жарым финалда казак балбаны Азат Садыковду жеңген. 4-октябрда Кемпирабад ишине байланыштуу камалгандардын тарапташтары Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында акция уюштурушту. Алар сот отурумунун ачык өтүшүн талап кылышууда. Чогулгандар ачык сот болсун, бийлик чындыктан коркот, мекенди коргоо кылмыш эмес, милдет деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турушту. Укук коргоочу Рита Карасартова Кемпирабад иши боюнча кармалган 25 кишинин 11-и камакта экенин билдирди. Ал жогорку инстанциядагы соттун мамлекеттик сыр деген бөлүгүн жабык, калганын ачык өткөрүү керек деген өкүмү бар экенин белгилеп, талап аткарылбай жатканын айтты. Бүгүн Кемпирабад иши боюнча 1-май райондук сотунда отурум өтүп жатат. 27-сентябрда сот отуруму өткөн эмес. Ага отурум өтчү залда аудио жана видео жаздыруу аппараттары иштебегени негиз болгон. Ош мэриясы 3-октябрда калаага курулушу пландалып жаткан дагы 2 өтмөктүн эскизин жарыялады. Аталган долбоорлор коомдук талкууга коюлду. Өтмөктөрдүн бири Масалиев жана Монуев көчөлөрүнүн кесилишине курулуп, жер үстүнөн айланып өтөт. Дагы бир өтмөк Монуев, Шакиров жана Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишинде жер астынан жана үстүнөн унаалар, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү 2 деңгээлдүү болору пландалууда. Ош мэриясы быйыл май айында Масалиев жана Навои көчөлөрүнүн кесилишине жергиликтүү бюджеттен 45 миллион сомго жөө жүргүнчүлөр үчүн айланма өтмөктүн курулушун баштап, 31-августта пайдаланууга берген. Аз өтпөй соц тармактарда жөө жүргүнчүлөр үчүн курулган айланма өтмөктө жарака пайда болуп, авариялык абалга кептелгени айтылган видео тараган. Бирок мэриядан ал жарака экенин четке кагышкан. Ал эми курулуш бүтө электе 5-августта өтмөктүн бир бөлүгүнө куюлган бетон агып түшкөн. Анда мэриядан өтмөктүн негизги конструкциясына эч кандай зыян келген жок деп ишендиришкен. Ош облусунун Чоң Алай жана Ноокат райондорунун коомдук жайларында митинг жана тынчтык акцияларын өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Ноокат районундагы коомдук жайларда митинг өткөрүүгө үстүбүздөгү жылдын 7-сентябрынан 7-ноябрга чейин тыюу салынды. Ал эми Чоң Алай районунда тыюу 18-сентябрдан 18-ноябрга чейин уланат. Тыюу салынганы тууралуу октябрдын башында гана маалым болду. Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгы чектөө коопсуздукту сактоо максатында киргизилгенин белгиледи. Кенен маалымат берилген жок. Сентябрдын аягында жергиликтүү бийлик Ош облусунун Өзгөн районунда митинг өткөрүүгө тыюу салган. Соттун чечимине ылайык аталган аймакта 8-ноябрга чейин митинг өткөрүүгө болбойт. Чектөө тууралуу белгилүү болгонго чейин абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтары аны эркиндикке чыгаруу талабы менен Өзгөн районунун Куршап айылына чогулушкан. Милиция коомдук жайларда нааразылык акцияларын жана митингдерди өткөрүүгө тыюу салынганын билдирип, чогулгандарды таратып жиберген. Митингдерди өткөрүүгө ушундай эле тыюу Бишкекте да салынып, аны сот 2022-жылдын март айынан бери улам узартып келет. Эсептөө палатасы Ысык көлдү өнүктүрүү фондун башкаруу боюнча дирекциясында 665 миллион сомго чукул каржылык бузуу аныкталганын билдирди. Мекеме Эсептөө палатасынын Ысык көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмдөрү тарабынан дирекциянын 2019-2022 жылдар аралыгындагы бюджетинин аткарылышына жана ишине шайкештик аудити жүргүзүлгөнүн билдиришти. Аудит аныктаган бузуулар төмөнкүлөр:
Бюджеттерди аткаруудагы бузуулар жана кемчиликтер 310 миллион сом. Мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтер 163 миллион сом. Эсеп жана отчеттуулук тартибин бузуулар 163 миллион сом. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамды бузуулар 279 миллион сом. Аудиттин жүрүшүндө кайтарылууга тийиш болгон 249 миллион сомдон 152 миллион сом кайтарылган. Бардыгы болуп 17 башка процедуралык бузуулар аныкталган. Эсептөө палатасынан билдиришкендей, аудиттин жыйынтыгы боюнча тийиштүү документтер президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына жөнөтүлгөн. Ошондой эле финансылык бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн көрсөтмө жана сунуштама өнүктүрүү фондунун өзүнө жөнөтүлгөн. Мындан тышкары укуктук баа бериш үчүн аудиттин отчету УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына жөнөтүлдү. Ысык Көл өнүктүрүү фонду эсептик палата өткөргөн аудиттин жыйынтыгы боюнча комментарий бере элек. Бишкекте шаурмага массалык уулануудан кийин тест тамактануучу жайлар текшерилип, 20га чукул тест тамактануучу жай ишин токтотту. 3 күндө жалпы 58 тест атым түйүнү текшерилип, 55 протокол түзүлдү. Жалпы 815 миң сом айып салынып, 19 тест атым түйүнү мыйзам бузуулар жоюлганга чейин убактылуу жабылды. Бүгүнкү күндө шаурмадан уулангандардын саны 71ге жетип, 36 киши ооруканада жатат. Алардын 5-өө жаш балдар. Ооруканадагылардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Клооп Solarcoin деп аталган ири майнинг компанияга электр энергиясын берген казак компаниясынын аталышын аныктады. Иликтөөдө майнинг ферма электр энергиясын казак компаниясынан албай эле, ансыз да таңсык болуп аткан Кыргызстандын энергосистемасынан тартып жатканы айтылат. Ал эми майнинг фермага Максим Бакиевдин айланасындагы кишилер жардам берип жатканы негиз кылынган. Бул тууралуу кененирээк Клооптун сайтынан окусаңыздар болот.